Hormatly joldaşlar, zamandaşlar. Men atım Medetbek, familiyam Mukambayev, Qoçqor rayonunun Qaratau ayılının turgunu bolam. Men uşul Qaratau ayılına Adex firması arkulu 2021 yılı üy saldırgam. Muну salып бүтүп үйгө киреликте дагы интервью бердим эле. Анан эми азыр как ушул үйдө эки кыш кыштаган киши катары, 2 жыл жашаган киши катары ошол экенин жакшы жактары, жаман жактары кандай экен сиздер менен бөлүшө кетейин деп чечтим. 2021 жылы май айында баштаган бул үйдү Adex фирмасы. Biz Adex firmasынан өткөрүп алып, эме подсамоделку деп коебу, ошого чейин жадап беришти. Андан алып анан кийин биз ушул август айына чейин калган ички ремонтторун, ички калган майда чөйдөчтердин баарын жададык. Ошону менен августта толук бүтүп, ушул үйгө кирдик. Эми бул үйдө кандайсы болот? Мен дагы биринчи балдарым сунуштагандан отказ берген. Койчу мындайдын кереги жок. Үйүбүзгө жашайбыз деп, эми ал үйдүн салынганына деле 30 жылдан ашып кетиптир. Анан эми моралдык жактан деле эскирип калыптыр ал үй. Анан кийин ошо балдарымдын инициативасы менен ушул үйдү келишим түзүп, ушу 2 айдын ичинде бүтүп кирдик да. Анан эми кышкысын кандай болду? Кышкысын бул үй мынакей 21-22 кыштадык. Буюрса 22, мына 23 кыштан чыгып буюрса жазга келдик. 2 жылда тең бул үйдү жылуулук тууралуу маселе болгон жок. Анткени бардык комната кышкысын пайдаланылып атты. Бул үйдө отопление же болбосо жылуулук коюлган эмес. Биз только буякта азыркы заманбап электроконвекторларды алганбыз. Ошол эклерди кечкисин гана 1-2 саат сайып коебуз. Анан бир жылуулукту кармагандан кийин бул үй өзү чыгарбайт экен жылуулукту. Эшиктен суук кирбейт экен. Кышкысын кадимкидей эле от жагылган үйдөн да жылуу болуп жашап аттык. Кадимкидей конок ашты тозуп аттык бул үйлөргө. Ал эми электр энергия акысына келсек, электр энергиянын акысы биздики 2000'din tegereği oldu. 1800 болуп калат, 1700, 1,5 болуп калат. Эң көп төлөгөндө ошо айына 2000 төлөп аттык да. А так мындай өтө чыгым болуп энергия көп кетип деген жок. Анткени азыркы заманбап конвекторлордун баары тең энергиясы берега иши деп коет экен. Көп токту талап кылбайт экен. Жылуулукту жакшы чыгарат экен дегендей. Ошол анан эми мен Adex фирмасына ыраазычылыгымды айтам. Мынакей биздин айылдаштар, райондун башка тургундары келип, үйдү атайын көрүп кетип атышат. Ушундай салдырсак кандай болот деп атышат. Кандай болот экен, жылуулугу кандай болот экен деп, отопление жок деген ишенбей келип көрүп кетип атышат. Мындан бир жума мурун нарындык туугандар келип көрүп кетишти. Алар дагы ушу жаш балдар жаңы үй билип экен, алар дагы ушундай салдырсакпы деген көңүлү бар экен. Анан ушу жолдон биздин Кочкордо салынган үй деп келип көрүп кетишип, аябай ынанып, ошого салдырабыз деген ниетте кетишти. Айылдаштарым дагы кызыгып көрүп атат, өзгөчө жаш балдар жаңы участок алып, үй салып бөлүнөбүз дегендердин кызыгуулары артып атат. Мен дагы сунуштайм ушу Adex фирмасына кайрылгыла, каалаган квадратураңарды бүтүрүп салып берет. Меники болсо ошо жалпысы 75 квадрат метр. Мынакей өзүңөр көргөндөй ошо бир кухня, бир уктоочу бөлмө, анан кийин санузел, анан зал бар. Ошол азыр биз үйдө жолдошум экөөбүз элебиз. Бизги толук канааттандырат бул үйдүн жылуулугу, салынышы, деги эле бардык удобствосу. Ошон үчүн мен Adex фирмасына ыраазычылык билдирем. Учурдан пайдаланып мен балдарыма да ыраазычылык билдирем. Ошол бизди каршы чыксак да болбой, монтип инициатива көтөрүп ушул үйдү салганга, салымдарын кошканга.
Түшүнүбүз деле жок болчу. Ошо кыздарыбыз интернеттен таап алып анан ушуга салдыралы деп сунушташты да. Ой, бизге болот, үйүбүз жетет, тигилибиз десек болбойт эми. Жашыңар өтүп келатат, от жакпай жашагыла, ошо заманбап жакшы үйлөр салып атыптыр деп көргөзүп, YouTube'дан көргөзүшүп эметишти. Анан макул болуп ушу чакан үйдү салдырдык. Бул үйдүн мага жакканы чакандыгы, ыңгайлуулугу, заманбап, заманга талапка жооп бергидей жылуулугу абдан жакты да. Экономичный экен себептен кышта биз мурун 3-4 тонна көмүр алып жакчыбыз да тиги үйгө жаккарына. Быйыл 2 жылдан бери көмүр деле албай электричествомен чыгып атабыз. Жакшы, көп деле пайдаламайт, жылуулукту аябай сактайт экен. Ошонусу жакты. Кыштын күнүндө жылуу жеңил кийимчен жүрөбүз үйлөрдө. Бир залыбыз бар, ошо 20дай кишини конокту кенен тосток болот. Анан тиякта 2 комнатабыз күнүмдүк жашаган кухня менен спальнябыз бар, санузелы бар. Заманга топ келген жакшы үй болду, буюрса. Жакшы жашаганыбыз жакшы эле болуп атат. Ошо Adex фирмасына рахмат айтабыз. Дагы салдырабыз деп ойлогондор болсо салдырсаңар күйбөйсүңөр деп айтат элем мен. Ошо жакшы экен бул үй. Бизге жагып атат. 2 жылдан бери жашап атабыз. Андай бир кемчилигин көргөн жерибиз жок. Баары жакшы болду. Тез арада бүттү бул үй. 2 жыл, 3 жыл жүрөлбөй бир эле жылда бир жайда эле бир күзгө чейин бүтүп, кышта кирип кеттик үйгө. Ошо жакшы үй экен, бизге жакты. Бүгүн ошо 2 жылдан кийин келип көрүп кандай деп сурап атат балдар келип, Adex'ин балдары. Биз жакшы деп болгон оюбузду айтып атабыз. Жакшы, ушу балдарга рахмат, ушу заманбап ушундай жакшы үйлөрдү салып, жаш өтүп калган кезде түйшүктү азыраак кылып салып бергендерине рахмат айтып келет. Ошо салгыла, салдыргыла ушундай үйлөрдү. Чакандыгы жакты, өтө чоң кылып, чоң үйлөрдү кантип жылытабыз деп этаж кылып салып алып эле жылыта албай кыйналып атыш эмес белек. Ага караганда чакан кишиге чакан жакшы эле үй экен да. Ыңгайлуу, комфорт деп коет, комфортабельный жакшы үйлөр, жакшы үй болду да. Бизге өзүбүзгө жактарды. Кыздарыбызга да рахмат. Ушу демиги өтө ушу жашыңар өтүп келатат. Кичине удобство менен ыңгайлуу жашагыла, көп түйшүктөнбөй жашагыла деп ушу үйдү салып ага көмөк көрсөтүп беришти да, жардамдарын беришти. Сунуштарын айтып, өтө деле кымбатка турган жок, башка үй беркинмей кирпичине салган үйгө караганда арзаныраак түшөт экен деп эсептеп айтып атышат да. Анан жакшы экен, баттап өтөт экен, жылуулукту жакшы кармайт экен. Терезелер да жакшы фирмадан жасалыптыр. Баягы биз ошо интернет койдурсак тешип эме киргизебиз десек деле аябай арак тешип киргизишти. Анан айтты, жакшы фирма менен салыптыр терезелерди. Башка терезелер бат эле тешип кетип атты десек аябай прочный экен деп ошо Skynett'ин балдары да интернет киргизгенде ошону айтып белгилешти да. Анан булар сапаттуу, жакшы салат экен деп түшүнүп калдым да. Adex'ке рахмат дагы жолу. Кыздарыбызга да рахмат, балдарыбызга рахмат. Ошо жакшы ыңгайлуу жашап атабыз. Мен де дагы бир сунушту айтып коеюн. Өзгөчө жаңы үйлөнүп, өзүнчө жашоо кылып үй курабыз деген жаштарга сунуш кылат элем, кыйналбай. Акчаңар болсо, каражатыңар болсо, же каражат топтоп ушул фирмага салдырсаңар болот. Ал эми жаштар ушу бизге окшогон улгайган эл атабызга жылуу жашасын, комфортто жашасын десеңер, эл атаңарга дагы ушундай үй салып берсеңер абдан жакшы. Жаңылбайсыңар эч убакта. Биз биринчи келишим түшүп келгенден кийин көбүнөн укканбыз, алдап кетет, акчаңарды жеп кетет, сапатсыз болот деген кептерди укканбыз. Биз өзүбүз анын баарын тең айткандар, бул Adex'ин фирманын кылып аткан ишин көрбөгөндөр, билбегендер. Мен болсо мынакей ошол 1 жыл бою кызматташып, андан кийинки ошолор салган үйдө 2 жыл бою жашаган киши катары айтып атам. Салдырыңыздар. Мен дагы эле колду үзбөйм, Adex'ин балдары келип, сурап, эмне кемчилиги бар экен, кандай экен, кайсы жерин табылсак, кайсы жерине түзөсөк деген сунуштарын айтып келип көрүп, монтип тартып бизди ошо элге маалымат берели деп атышат. Эми биз эмне дейбиз, ошо балдарыбызга, кыздарыбызга ошо Adex компаниясына ыраазычылыгыбызды айтабыз, батабызды беребиз. Ушинтип өркүндөп өсө беришсин дагы. Көп үйлөр сала беришсин, көп элге кызматтарын кылышып, баарына ден соолук, ийгилик. Ала тоо асман тирип карап турат, экелдин өдөрүнөн алып кулат. Токтогул курман каза аталардын жолунда жүрсө экен өнөрү.